Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздердин биздин берүүнү күтүп жатканыңыздар бизди абдан кубандырат. Сиздерден келген каттардан биздин берүү сиздерге абдан жагар билип жатабыз. Сиздерге чоң рахмат. Жана биздин ысык саламыбызды, ыраазычылыгыбызды кабыл алыңыздар. Албетте, сиздер биздин бүгүнкү берүүбүз эмне тууралуу болорун билгиңиздер келип турса керек. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Менин үй бүлөм аттуу рубрикабызды улантабыз. Жана үй бүлөдө атанын ээлеген орду жөнүндө сүйлөшөбүз. Көпчүлүк эркектердин турмуштагы негизги нерсе бул жумуш, иштер, жада калса достор. Ал эми үй бүлө, балдар, үй турмушу бул аялдын иши деп ойлошору өкүнүчтүү. Бул маекке биз сиздерди берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө чакырабыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8:30 биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүл болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Анда эмесе менин үй бүлөм аттуу радио рубрикасына сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул рубриканын бүгүнкү темасы Ак кол ата. Менин үй бүлөм деген темадагы балдардын тарткан сүрөтүнө көңүл буралы. Бул сүрөттө апасынын тамак аш жасап жаткан мезгили сүрөттөлгөн. Бала сүрөттүн автору, сабак жазып отурат. Ал эми атасынын телевизор тиктеп турган мезгили сүрөттөлгөн. Башкача айтканда, ар ким өз иши менен алек. Ал эми башка сүрөттү карап көрсөк, бир тууган кыздар үйүн жыйнап жатышат. Бирөөсүнүн колунда шыпыргы, экинчисиникинде калак, апасы чаң сүртүп жатат. Сүрөттө үйдүн кожоюну, башкача айтканда атасы, чагылдырылган эмес. Ал каякта? Кыз буга мындайча жооп берди. Башка бөлмөдө эс алып жатат. Сени менен ким көбүрөөк ойнойт? Апам. Ал эми ким тамак даярдайт? Апам. Уктардын алдында ким китеп окуп берет? Апам. А ким кир жууп, үй тазалайт, ütүктөйт, ооруган баласы менен ким отурат? Ким кийим тигет, ким сатып келет жана үй тапшырмасын жазганда ким жардам берет? Албетте апам, жана дагы апам. Мектептеги ата-энелер чогулушуна ким келди? 4 ата, 20 эне. Ким дем алыш күндөрү балдар менен сейилтеп жүрөт? 1 ата, 10 эне. Тамак ашты ким сатып келет? 2 күйөө, 10 аял.
Ушулардын жыйынтыгы эмне менен бүтөт? Көпчүлүк энелер балам чоңойгон сайын үй жумушуна тарта албайм деп наалышат. Балдардын көз алдындагы үлгү атасы. Энеси чарчаңкы, жүдөңкү болгондуктан көпчүлүк мезгилде ал мээримдүү боло албайт. Ушунун баары үй бүлөлүк карым катнашка жана балдарды тарбиялоого чоң таасир этет. Бирок мүмкүн ушундай үй бүлөлөрдө чын эле атасы барктуу болуп жүрбөсүн? Мына жобу, мындай үй бүлөлөрдүн балдары аталарына көп окшошкусу келбейт. Алардан баарын жашырышат, тилин албайт, ата энесинин оюна муктаж болбойт, атасы менен аз пикир алышат. Мына кадыр барк. Анын үстүнө мындай балдар жаман окушат, өзүнө өзү ишене бербейт, достору да аз. Ал эми атасы болсо өзүн чыныгы эркекмин деп сезет. Мисалга алсак, үй бүлөлүк консультацияга 13 жаштагы баланын атасы арызданган. Өзүн жаман алып жүрөт, ороңдойт. Аны менен байланыш түзө албайм. Жумушумда баары мени сыйлашат, а менин уулумчу? Тактап келгенде, өспүрүм мезгилге чейинки баласынын тарбиясына атасы катышкан эмес. Менин жумушум абдан татаал. Бөбөктөр менен ойногонго убактым жок. Ал эми чоңойгондо эркектин тарбиясы керек. Ошондо тарбиялайм. Демек атасы баласы чоңойгондо гана тарбиялаш керек деп чечти. Бирок анын тилегине таш каап баласы мындай деди: "Кайсы акың үчүн сен менин жумушума кийлигишесиң? Мен сени билбейм. Мына аялдын тарбиясы" деген жыйынтыкка келет атасы. Бирок эркектин тарбиясы акыл айтуу менен көрсөтүүдө эмес, кургак асылууда эмес. Эркектин тарбиясы балдар менен чогуу болуу. Эң улуу педагогдор эркектерден чыгышкан. Биз ушуну унутпашыбыз керек. Тарбиялоо ишинде эркектердин эрте катышуусу оң натыйжа бере тургандыгын азыркы илим менен практика көрсөттү. Өзүнчө бир эксперимент жүргүзүлгөн. Анын негизги максаты: эгер баланы жаш кезинен апасы эмес, атасы тарбиялаган болсо, баланын бардык жактан өсүшү кандай болот экен? Бул эксперименттин катышуучулары ата менен эне орундарын алмаштырышты. Апасы баласына 2-3 ай болгондо жумушка чыкты. Атасы болсо эмчектеги баласы менен калды. Балдарды врачтар карап турду. Атасынын камкордугу менен балдар жакшы өсүп турушту. Көрсө, энесине караганда атасы бөтөлкөнүн кайнаганына, жалаяктын кургагына аз убакыт бөлүп, балдар менен ойногонго көп убакыт бөлөт экен. Ал эми ал балдар чоңойгондо башка үй бүлөдөгү балдардай ата энесинин ортосунда эч кандай кагылышуу болгон эмес. Мына кымбаттуу ата энелер, өзгөчө аталар, өзүңөр ойлонуп көргүлө. Балдарыңар кайсы жашта болбосун, силердин жардамыңарга муктаж. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз: +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Азыр болсо сиздердин көңүлүңүздөрдү рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Жүрөктөн чыккан өкүнүүнү гана Кудай кабыл алат деген
ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Ким өз кылмышын жашырса, ал ийгиликке жетпейт. А ким кылмышын мойнуна алып, өнөкөтүн таштаса, ага ырайым болот. Кудайдын улуу ырайымы. Кандай жөнөкөй, акылдуу жана адилеттүү шарттарда Кудайдын ырайымын алууга болот. Теңир бизге күнөөбүздү кечириш үчүн өзүбүздү азапка салууну талап кылбайт. Бизге зарыктырган алыс жолго чыгып, зыяратка баруунун же Кудайга жагыш үчүн, мыйзамсыз жолубузду жууш үчүн жаныбызды кыйноонун кереги жок. Ким өз күнөөсүн мойнуна алып аны таштаса, ошол кечирилет. Апостол мынтип айтат: бири-бириңерге кетирген күнөөңөрдү айткыла жана бири-бириңер үчүн күнөөңөрдөн арылышка дуба кылгыла. Кудай алдында да күнөөңөрдү моюнга алгыла. Анткени ал гана күнөөңөрдү кечирет. Ал эми бири-бириңердин алдыңарда кылмышыңарды моюнга алгыла. Эгер силер өзүңөрдүн досуңарды же коңшуңарды таарынтып койсоңор, кемчилигиңерди моюнга алыш керек. Ал эми тигинин милдети чын көңүлдөн сизди кечирүү. Андан кийин Кудайдан кечирим сурагыла, анткени силер таарынткан адам дагы Кудайдын баласы. Силер анын көңүлүн оортуп, жаратканга жана Ыйсага каршы күнөө кылдыңар. Бүт бардыгын чыныгы ортоктошубузга, биздин алсыздыгыбызды кечирип, кайрым кыла алган жана бизди ар кандай каратактардан жана бузукулуктардан тазалай турган Ыйсага, Кудайдын рухий уулуна бергиле. Кудай алдында багынбаган жана өз күнөөсүн сезбеген адамдар Кудайдын аларды кабыл ала турган эң башкы шартына моюн сунушкан жок. Эгер биз аябай өкүнүп, капаланып барсак, эгер биз жүрөгүбүздү багындырып, жан дилибиз менен күйүткө батып, өзүбүздүн күнөөбүз үчүн кечирим сурабасак, мыйзамсыз жолубузга жийиркенбесек, анда биз күнөөбүз үчүн чындап кечирим сурай элекпиз. Муну жасабай, биз Кудайдын тынчтыгын ала албайбыз. Биздин күнөөлөр бир гана себеп менен кечирилбей калат. Биз жүрөгүбүздү Кудайдын эркине берип, Кудайдын сөзүндө айтылган талаптарды аткарууну каалабайбыз. Бул жөнүндө бизге ачык, даана насыяттар берилген. Өз күнөөсүн мойнуна алуу кандай гана жагдайда болбосун, көпчүлүктөбү же Кудай менен жалгыз отуруппу, ак ниеттен, чын жүрөктөн жасаш керек. Жаман кылык жорукту жеңил желпи гана кеп арасында моюнга алгандай эле мажбурлап моюнга коюу дагы мүмкүн эмес. Эгер адам өз күнөөсүн канчалык жийиркеничтүү экендигин түшүнбөсө, андан Кудайдан кечирим суроону талап кылбаш керек. Жүрөктөн чыккан өкүнүүнү гана Кудай кабыл алат. Теңир жүрөгү жаралууларга жакын жана рухий момундарды сактайт деп жазылган ыйык жазууда. Өз күнөөсүн чын дилинен моюнга алуу дайыма тактыгы жана анықтығы менен айырмаланат. Кайбир күнөөлөрдү Кудай алдында гана моюнга алып, кайбирин ошол күнөөнүн айынан азап чеккен адамдын алдында моюнга алып, үчүнчү бир күнөөлөр коомго каршы багытталышы мүмкүн. Ошондуктан бардык адамдардын алдында моюнга алынышы керек. Бирок моюнга алуунун бардыгы так жана маңыздуу болушу керек. Силер так ошо кетирген күнөөңөрдү моюнга алышыңар керек. Израилдиктер Самуилдин күнүндө Кудайдан баш тартышкан. Ушул күнөөсү үчүн алар азап чегишкен. Алар Кудайга ишенимин жоготушкан. Кудайдын кудурети менен күчү аларды сактап турарын түшүнбөй калышкан. Алар Кудай өз иши үчүн качан болсо киришип, коргоп калаарына ишенимин жоготушкан. Алар улуу эгемдин башкаруусунан баш тартышты жана коңшу элдердикиндей эле мамлекет түзүүнү каалашты. Тынчтыкты табуудан мурун алар өзүлөрүнүн айыбын ачык айкын моюнга алышты. Өзүбүзгө падыша сурап, күнөөбүздүн үстүнө күнөө кошуп алдык деп. Аларга дал ошол абийирин төккөн күнөөнү моюнга алыш керек болчу. Алардын жакшылыкты билбегендиги жандарын кыйнап Кудайдан ажыраткан. Күнөөсү үчүн адам чын дилинен өкүнүп кечирим сурабаса, Кудай аны кабыл ала албайт. Жашоодо чечкиндүү өзгөртүлө жүрүш керек. Кудайды кордогон нерселердин баардыгы жоготулушу керек.
Күнөөсү үчүн чын дилинен өкүнүүнүн жемиши ушундай. Бизден эмне күтөөрүн жараткан ачык айткан. Жууңгула, тазалаңгыла. Менин көз алдыман жаман иштериңерди жоготкула. Жамандыкты токтоткула. Жакшылык кылууга үйрөнгүлө, чындыкты издегиле. Эзилгенди куткаргыла, жетимди коргогула, жесирге болушкула. Эгерде бул күнөөкөр киши карызын кайрып, уурдаганын төлөп, эч жамандык жасабай, өмүрдүн мыйзамы менен жүрө турган болсо, ал өлбөйт, жашай берет. Апостол Павел күнөөсү үчүн чын дилинен кечирим суроонун жемиши жөнүндө мындайча жазат. Себеби силер Кудайдын урматына капа болгонуңардын өзү силерге кандай ынтааны, кандай кечирим, айыптууга кандай кычырланууну келтиргенин көргүлөчү. Силер өзүңөрдү бул иште бардык жагынан таза көрсөттүңөр. Күнөө адеп ахлактык түшүнүктөрдү өлтүрөт. Ошондуктан күнөөкөр өз мүнөзүндөгү кемчиликтерди байкабайт жана жасаган жамандыктарынын ыпластыгын түшүнбөйт. Эгер күнөөкөр ыйык рухтун ишендирүүчү күчүнө баш ийбесе, акыр аягына чейин өз күнөөсүн түшүнбөйт. Анын кечирим суроосу чын дилинен эмес. Өз айыбы ашкереленип, ачылып калбасын деп коркуп гана моюнга алуу менен ал өз күнөөсүн ар кырда алга шылтоолоп, өзүн актоого аракет кылат. Адам ата менен обо эне тыюу салынган жемишти жеп алгандан кийин абдан уялып, коркуп кетишкен. Адегенде алар өз күнөөсүн актап, өлүмдөн качууну ойлошкон. Теңир алардын кылыгын сураганда, адам ата айыбынын бир бөлүгүн Кудайга жана обо энеге жүктөгөн. Сен мага жуп кылып берген аял алиги дарактын жемишин берди, анан мен жеп койдум. Ал эми колуктусу болсо жылаанды айыптаган. Тигил жылаан азгырып, анан жеп койдум. Сен эмнеге жылаанды жараттың? Сен эмне үчүн аны Эден багына киргизип койдуң? Деген суроолор обо эненин жообунда катылып, алардын күнөөсү үчүн Кудай өзү жооптуу болуп жатты. Өзүн өзү актоо сезими, калптын атасынан жаралган бул сезим бүт адам баласында бар. Буга окшогон актануучулук, кечирим суроо менен адам рухтан ышык ала албайт. Мындайды Кудай дагы кабыл албайт. Чын дилинен кечирим сураган адам күнөөсү үчүн жоопкерчиликти толук өзүнө алат жана айыбын эч бир арамза ойсуз, эки жүздөнбөй мойнуна алат. Башын асманга көтөрө албаган бактысыз шордуунун кейпин кийип, Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайымды бол деп сыйынат. Өз айыбын мойнуна алган адамдар акталышат, себеби Ыйсанын каны жана өтүнүчү буга мүмкүндүк берет. Кудайдын сөзүндө чын дилинен кечирим суроонун жана багынуунун мисалдары келтирилген. Ыйык жазуу актанууга же кечирим алууга аракет кылбай, өз күнөөсүн мойнуна алган адамдар жөнүндө айтат. Апостол Павел өз күнөөсүн жашырбайт. Ал күнөөсүнүн ыпластыгын көрсөтөт. Өз айыбын азайтууга да аракет кылбайт. Ал мындай дейт: диний башчылардан бийлик алып, касиеттүүлөрдүн бир далайын зынданга мен салдырдым. Жана аларды өлтүргөн мезгилде ыраазылык добушумду бердим. Аларды далай жолу синагогаларда азапка салып, Ыйсаны жамандагыла деп зордодум да, аябай ачуум менен аларга каршы болуп, бөлөк кырдаалдарда да куугунтуктадым. Апостол Павел эч бир арсар болбостон билдирет. Куткаруучу Ыйса күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн дүйнөгө келди. Күнөөкөрлөрдүн арасында мен биринчимин. Кылган күнөөсү үчүн чындап өкүнүп, күйүткө түшкөн момун жүрөк, жараткандын мээримин жана Голгофтогу садаганын маарисин түшүнө алат. Сүйүктүү атасынын алдында өзүнүн жазыктарын мойнуна алган уул сыяктуу чын дилинен өкүнгөн күнөөкөр Кудайдын алдында бардык мыйзамсыз иштерин айтат. Эгер күнөөлөрүбүздү моюнга алсак, анда Кудай бизге ишенимдүү жана адилеттүү болуп, күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди ар кандай арамзалыктан арылтат деп айтылат Инжилде. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор
плюс 996 705 28 48 07. Кайталаймын. Плюс 996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Sen kutkardın günümüzden, ayıldık biz orudan. Şeytan yolun dübölügü, jabdın Tenger rahmat. Kanday jırgal Tengerdi dağlagan, kanday ырыс бакытанда жашаган. Азим кылам Tenger сага келемин, куткаруучум рахмат сага, рахмат Ыйса Теңирим. Алкыш сага Ыйса Теңир, жүрөгүмдү өзгөрттүң. Жарык нурунду чачып, кубанычка бөлөдүң. Кандай жыргал Теңирди даңктаган, кандай ырыс бакытанда жашаган. Тазим кылам Теңир сага келемин, куткаруучум рахмат сага, рахмат Ыйса Теңирим. Дагы айтам атың сенин, түбөлүккө даңкталсын. Дүйнө жүзү таанып сени, тынчтыгыңда жашасын. Кандай жыргал Теңирди даңктаган, кандай ырыс бакытанда жашаган. Тазим кылам Теңир сага келемин, куткаруучум рахмат сага, рахмат Ыйса Теңирим. Куткаруучум рахмат сага, рахмат Ыйса Теңирим. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.